Урматтуу мекендештер, жыл сайын жаңы пайда болгон керектөөчүлөр менен кошо электр энергиясына болгон муктаждыктын кескин өскөндүгү, ошондой эле токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинин төмөндөсүнө алып келген суунун азаюу мезгилинин кезектеги табигый кайталануусунан улам аталган суу сактагычта суунун көлөмү төмөндөдү. Мындан улам бардыгыбыз электр энергиясын үнөмдүү пайдаланалы. Кантип? Эгерде bir абонент күнүгө 100 ваттык bir электр лампочкасын өчүрүп турса, анда 12 саатта же bir күндө 1,2 киловатт саат электр энергиясы үнөмдөлөт. Демек 30 күндө 36 киловатт саат электр энергиясын үнөмдөсө болот. Жалал Абад облусту боюнча бардык абоненттер ушул ыкманы колдонсо, bir күндө 270 миң киловатт сааттын тегерегинде электр энергиясы же 200 миң сом үнөмдөлүп, bir айда 8 миллион киловатт сааттан ашык электр энергиясы же 6 миллион сом абоненттердин капчыгында калат. Кыргызстан боюнча 1 миллион 381 миң 773 керектөөчү бар. Ар бир абонент bir электр лампочкасын колдонбой үнөмдөсө, bir күндө өлкө боюнча 1,7 миллион киловатт саат электр энергиясы үнөмдөлөт. Bir айда 50 миллион киловатт саат электр энергиясын жана 38 миллион сомду үнөмдөгөн болот. Сиз үнөмдөсөңүз, мен үнөмдөсөм, башка керектөөчүлөр да үнөмдөй баштайт. Келиңиздер, электр энергиясын сарамжалдуу колдонолу.